Кышы бою дээрлик 5 айдан бери курулушу токтоп турган Нарындагы жугуштуу ооруларды дарылоо ооруканасынын курулушу жанданганына 2 гана күн болду. Ал үчүн экономика министрлигинин алдындагы аймактарды өнүктүрүү фонду тарабынан керектелүүчү негизги сумманын акыркы бөлүгү 34 миллион 166 миң сом бөлүнгөн. Учурда куруучулар ички жана сырткы жумуштарды бирдей бүтүрүп, май айында пайдаланууга берүүнү пландап турушат. Азыр мына зданияны көрүп турасыңар, ичинде бүт элек жумуштарды айтсам, ички эшиктер коюлу элек, линолеум салыш керек, ички жасалгылоо отделкасы покраска болот. Ошондой эле баягы сантехнический приборлор коюлат. Ошону менен ичи бүтөт. Оорукананын жолуна асфальт төшөө, жашылдандыруу, иретке келтирүү иштери да жүрөт. Инфекциялык оорулар менен күрөшүүгө толук шарттар камтылган бул бейтапкана 70 орунга эсептелип, анын 60-ы бейтаптар жатуучу, ал эми 10-у кайра жандандыруу бөлүмү үчүн ылайыкталып салынууда. Ал эми Дубанда эпид кырдаал дээрлик туруктуу сакталганы менен облустун бардык райондорунда COVID-19 чалдыгып, дарыланып жаткандар бар. Учурда 18 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Жаңы 4 учур катталган. Оффлайн окуулар башталганы мектеп окуучулары менен бала бакчанын тарбиялануучуларынын коопсуздугу санэпид кызматынын дыккат көзөмөлүндө турат. Эми алып карап көрсөк, көбүнчөсү эмне үйдө эле жүрдүм, базарга барып келдим. Кээ бирлер бар Бишкек шаарына жанакы ооруганда дайыма барып жатып жүргөндөр бар да, ошол жакта барып жатып анан азыр ошо Бишкек шаарында оору көп болуп атпайбы, ошол кезде внутрибольничный инфекция деп коебуз. Мисалы үчүн больницадан бирөө ооруп атса, башкаларына жугуп ошондой болгон учурлар дагы жок эмес да. Бирден экиден ошондой учурлар катталып калып атат. Азыркы тапта Кызыл зонада Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 3 бейтап дарыланууда. Бир бейтап бүгүнкү күнү жакшы болуп үйүнө чыгарып жатабыз. Бир бейтаптын абалы туруктуу. 3-чү бейтаптын абалы азыркы тапта өтө оор болуп турат. Тиешелүү дарыларын алып атат. Пандемия башталганы Нарын жергесинде коронавирус боюнча лабораториялык жактан такталган 749 учур катталган. Ошондой эле өпкө кагынышы менен 1765 учур катталган. Каза болгондордун саны 64 адам. Бүгүнкү күндө Дубан аймагында COVID-19 ыктымал толкунуна даярдыктар көрүлүп, өздүк коргонуучу каражаттар менен дары-дармектин жетиштүү кору камдалган. Нуркызы Абдрахманова, Нооруз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.